Урматтуу биздин президент Сооронбай агайыбыз, атабыз. Мен Гүлзат Мамытбек, Кыргыздын жана планетанын деми кайрылып жатам. Мен ушул жака Оренбург жерине келдим. Бузулук деген айылына келдим. Мына кыргыз мигранттар ушул жерде жебе жатканын угуп, үйлө атканын угуп, мен чыдай албадым, мен келдим. Президент атабыз, сиз биздин элибиздин атасысыз. Ушунча бүгүн энелердин майрамы экен, энелердин атынан кайрылам. Мен өзүм 3 баланын энесимин. Кичинекей балдар мына көчөдө калып кетти талада. Мына кичинекейлер, могул кичинекей бала, бул келиндин баласы экен. Өзүнүн боюнда бар. Баласы менен операцияга келген экен, мына азыр арылдап, суук палаткада жатат, бүт жагынан шамал урат. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргыздын жигиттери, ойгон кулачы. Ушундай энелерибизди талада эле калтырып коебузбу? Мен үнүм Кудайга жете турган болду го. Кыргыздын чыган жигиттери, лидерлери бар го. Колума эмне келет деби, кылчы. Казак бетондорго чыккылачы, депутат боорлорун чыккылачы, министр боорлорун чыккылачы, колуңардан келген баарын жасагылачы. Бирөө дагы оорубайт экен, коронавирус болуп, бирөө дагы оорубайт экен. Эч кандай жугуштуу эчтекеси жок. Жөн эле Кыргызстанга кетсинчи. Үйлөрүнөн кууп чыгышты. Хозяиндер үйлөрүнөн кууп чыгышты. Акчалары жок, аренданы төлөгөнгө. Продукциялары жок калып, айласы жок келиптир. Бирөөлөр бир жалган маалымат менен келип калыптыр, бирөөлөр ушундай айласы жоктон келип калыптыр. Бирок ал экинчи суроо, азыр уже не важно. Азыр ушу элди алып чыгып кетели. Кыргыз көчөдө калган эмес, кыргыз кор болгон эмес. Кыргызга боору күйөт, боору ачыйт, боору тартат. Ар бир кыргыздын жигитине кайрыларым. Энелерге да кайрыларым. Ушул видеону тарат. Кыргыздын энеси тарат. Кыргыздын кызы тарат. Кыргыздын кыздары мындай кор болбошу керек. Мен мынга чыдай албайм. Москвадан бери келдим мен. Бирөөңөр жоксуңар. Депутаттардын бирөө жок. Посольстводон бирөө жок. Каяктасыңар? Мен кече келдим, жаман болуп атам, түнү мен уктей албадым. Кантип жатам мен? Сен кантип жатасың, кыргыз? Кантип жатасың, карачы кыргыз? Бул мигрант кыргыз. Акча тапкан кыргыз. Биз алып кеткиле, камерадан кайрылгандан уялып атышат. Мага ошондой көнгөн эмес камерага. Бирок ар бир кыргыздын кызына кайрылуум. Кыргыздын кызысыңбы? Курманжан даткасыңбы? Канекейсиңби? Ушул видеону таратканың. Ар бир кыргыздын жигитине, жүрөгүнө тийсин, намысы ойгонсун. Орустун элинде кыргыздын аялдары, кыргыздын балдары кор болуп жатат. Бул туура эмес, бул манастык эмес, манастын эли мындай эмес. Мен буга ишенем. Мен чын жүрөгүм менен кыргызга до конца ишенем. Кыргыздын жигиттери тургула. Же бассаңар да бияка келип кызды алып кеткиле. Бөтөн элде, бөтөн жерде кор кылбай. Мен тажабайм, мен буну менен токтобойм. Күндө тартам видеону, күндө. Мен бүткүл планетаны топтоп туруп ушул жерге алып келип коем. Эгер кыргыз ойгон болсо, кыргыздын кыздары тургула. Мен силерге ишенем. Ушул видеону тараткыла. Чоң рахмат. Мне помогают, а я помогаю беременным. А я хожу в магазине, в Бузулуке, покупаю моим беременным вот такие все вещи. Они хотят еще творог, они хотят еще шоколад. Короче, люди совсем... Вот столько всего купила и моим беременным, и моим женщинам в Бузулуке. И вот это сейчас тоже куплю. Уважаемый президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Меня зовут Гульзат Мамытбек, я вдохновитель планеты из Кыргызстана. Сейчас я обращаюсь к вам от безысходности. Мои братья-мигранты, вот эти все женщины, находятся в Оренбургской области, в селе Бузулук. Они просто вынуждены были сюда приехать, потому что их из-за карантина выгнали на улицы. Кто-то приехал сюда из-за ложной информации, но это не важно. Важно то, чтобы мы в женский день, в праздник матерей, хотим обратиться к президенту Российской Федерации с просьбой. Я вас очень прошу от имени женщин, вот этих стоящих, уже сколько суток лежите здесь? Уже 2 месяца, кто-то 2 месяца, кто-то 2 недели, кто-то еще сколько.
на вот этой земле лежали. Благодаря губернатору Оренбургской области палатки нам сделали. Я не смогла сидеть в Москве, я сама сюда приехала, чтобы всю планету поднять, чтобы вся планета помогла моему кыргызу. Потому что мигранты делают Россию чище. Столько лет верой и правдой служили Российской Федерации. Сейчас мигрант, особенно Матерь Человеческая, нуждается в вашей поддержке. Нельзя, чтобы Матерь Человеческая лежала на этой земле, на голой земле под открытым небом. Но это просто нельзя допускать, понимаете? Уважаемые мужчины, русские души, русские, помогите нам добраться до нашего Кыргызстана, потому что мы заслуживаем больше всего. Я лично хочу остаться в Москве, но вот я хочу обратиться от этих женщин, от имени этих женщин. Да? Вы правда, я правда говорю? Правда. Да? 14 лет девочки хочет обратиться. Уважаемый президент Владимир Владимирович Путин, мне 14 лет, и я хочу обратно, так как тут холодно, ночью я могу простыть, и это страшно для меня в этом возрасте. Спасибо. Просто мои мигранты оказались в ловушке. В Россию приехали работать, а работу закрыли из-за карантина. Нету возможности платить за квартиру. Хозяева выгоняют, просто на улице оказывается. Сейчас очень нужна помощь. Мы вас просим, Владимир Владимирович, вы можете все, потому что вы Путин, вы понимаете это. Я надеюсь на ваше милосердие, надеюсь на вашу отзывчивость и надеюсь, что вы из этой ловушки вытащите наших женщин, наших матерей, которые в будущем будут еще человечеству служить и служить. Спасибо вам большое. Да, правда. Құрметті президент Тоқаев, менің қазақ бауырым, сізге қайырлымды қырғыздың демі, планетаның демі Гүлзат Мауынбек айтып жатыр. Қазағым, бауырым, міне, қарасашы, мына аналар осы жерде Оренбургта Ақсай менен Бұзылықтың границасында қалып отыр. Қазағым, мен сізден өтінем, мен сізден сұранам. Мына границаны ашып, шырағым, мен сенден өтініп тұрмын. Бүгін аналардың күні, бүгін аналардың мейрамы. Бірақ мына аналар кішкентай балалар менен бойында бар, қос бойлы әйелдер мына жердің үстінде жатыр, ашық аспанның түйінде. Қазағым, мен сенден сұранам, границаны аша қойшы. 500 адам кіріп Қырғызстанға өтіп кетсін. Енді қырғыз қазаққа көмектескен, қазақ қырғызға көмектескен бауыр еліміз ғой. Границаны аш, қазағым. Бүкіл қазақ блогерлерге қайырларым. Границаны ашқанға көмектесіңдерші, қазақтарым. Мен 18 жылы қазақтың мотиваторы, Қазақстанның мотиваторы деген премия алғам. Мен Гүлзат Мамытбекмен хабардан премия алғам. Мен қазағымды да жақсы көрем. Бірақ қазақ қырғызға көмектесу керек. Границаны аш, қазағым. Блогерлер маған көмектесіңдер, мына границаны ашып берсін. Ата-аналар, мына жерде тұрған әйелдер шығып кетейік. Рахмет, үлкен рахмет. Мақұлсыңар бы? Қиналдыңар бы? Үйладыңар бы? Міне қарашы, жығылып жатыр, мына жерде әйелдер жығылып жатыр. Қазақ бауырлар, тұрыңдар. Мен сіздерден сұранам, өтінем. Тұрыңдар, мына әйелдерге, еркек бауырларыма, қырғыз бауырларыма жолды аша қойыңдар. Құдайдың жолы ғой. Біз коронавируспен ауырған адамдар жоқ кен, біз неден өттік, анализдерден бәрін өттік, бәрі таза шықты. Енді сен границаны аша қой. Құдайдың жолынан қызғанба, алтыным. Үлкен рахмет. Қазақтың жүрегі бар екеніне мен бүкіл жүрегімменен сенем. Алтыным, берекем, қырғызым деп Гүлзат Мауынбек қырғыздардың астына ұшып қонып келіп қалды. Мен азыр Оренбургтың четіндегі Бұзылық деген айылдамын. Мына қырғыз бір туғандарыма келіп қалды. Аман есен көздерін жылтыратып, аман есен отырышып тұр. Азыр барын тең алып кетеміз. Англис тілін берейін деп чоңын келдім. Достыларын көтеріп келдім. Азыр барын тең сағаға өтем дем берем. Бақыт тайкен өткен. Бақыт тайкен, екі сөз айтып қойыңызшы, екі сөз қайырлылығыңыз. Қайырлы қырғыз еліне бе? Ола. Ассалаумалейкум, қырғыз елім. Қандайсыздар? Біз осы жерде қырғыз жарандары Россия мемлекетінде іштеп жатқан
өз элибизге, өз жерибизге жетпей, Оренбург шаарында Бузулук районунда ушул жерде кармалып турабыз да. Бу жерде жатканыбызда ушул жерде 12 күн болду бүгүн, 12-чи күн. 4 күн барыбыз сызда жаттык. 4 күндөн кийин Оренбург шаарынын областын губернатору келип, ушул палаткаларды тигип берди. Кыргыз элине жардам кылып да. Биздин бийлик, биздин сөздөр бийликке жетпей жатат. Элчилигибиз иштебей жатат. Мен ошону кичине нааразычылык айтып коеюн биздин Жекшенкулов мырзага. Элчилик эл үчүн иштеп атат болуш керек да, менин оюмчачы. Ушул ал эмне үчүн шайланып келген да, ушул кыргыз элинин көйгөйүн ушул жерден чечейин деп шайланып келген да. Менин кичине күйгөнүм да, мейли келбей эле койсун бул жергечи. Бу жерде лидер балдарга баарына чыгып атат телефон аркылуу. Жок дегенде телефон менен кандай жатасыңар, биз биякта силердин тагдырыңарды чечип, чуркап атабыз деп койгон эле бизге жетиштүү болчу. Бактайке ошонун сөзүн айтып кетейин. Мен Алик байке менен өзүм лично сүйлөштүм. 24 саат иштеп атышат, посольство өзү иштеп атат. Карантинге бүт посольстволор жабылган, бирок посольство биздин посольство, бир гана биздин посольство иштеп атат. Алар дагы аракетин кылып атышат, чачырып атышат, честно, чын эле чачырып атышат. Ошол мен өкмөттүн адамы эмесмин, мен элдин адамымын. Мен өкмөткө да тартпайм, эчкимге тартпайм. Мен негизи мирный адаммын да. Ошо орто жолдорундай түшүнбөстүк болбосун деп мен ошол жака келдим. Ошондуктан азыр ар бир кыргыздын жаранына, ар бир кыргыздын жылдызына, ар бир кыргыздын бизнесменине, жана саясатчы адамдарына кайрыларым, урматтуум. Сен жардам беришиң керек. Ар бир кыргыздын колунан келет. Мен колуман эмне келет эле дебе. Колуңан келет, сен кыргызсың, сен манасың. Сен хотя бы сен бир звонок кылып койсоң дагы, бир дуаң жөнөтсөң дагы бул да жардам болот. Отурган жериңде колуңан келген дуаңды жөнөт, колуңан келген жардамды жөнөт, мен колуман келген жардамды жөнөтүп атам. Ушул элди аман эсин алып чыгып кетели. Тем более Рамазандабыз, тем более оразадабыз. Аман эсен ушу элим, ушул 700 киши Кыргызстанга барбасын, башка кыргыздарга кайрылуум. Чыкпагыла бияка, чыкпагыла. Ар бир постпетлерди тосуп, милиция тосуп алат, аны кайта же камайт, же штраф кылат. Силерден суранабыз. Суранабыз, бияка чыкпай тургула, аман эсен ушул элди алып чыгып кетели. Кыргызстанда дагы кырда оор. Бар тең жакшы болот, Кудай буйрса. Кудайга дуа кылып туралы, Чыкпагыла, чыксаңар, тостан киргизбей талаада эле каласыңар. Сооронбай Шарипович, жана депутаттар, биз силерден суранабыз, Бузулукский районунда мына Оренбургской области жатабыз биз. 15 марттан бери жатабыз, азыр 16 май. Биздин силерге болгон суранычыбыз, бизге коридор ачып берсеңиздер, кол коюп коюңуздар, что ушул жерде кыргыз жарандары кетип калышсын деп. Биз өзүбүздүн машиналар менен кетебиз, бул жерде калган элди батышынча алабыз, батпаганына автобус коюп бериңиздер. Сураныч баарыбызды бир кылып алып чыгып кетиңиздер ушул жерден. Сиздерден болгон ушул эле суранычыбыз. Бизге силерден акча жардам кереги жок. Жана башка эч кандай жардам кереги жок. Болгон эле бизге кол коюп бериңиздер. Кыргыз жараны ушул Россиянын ичинен чыгып кетсин деген кол коюп бериңиздер. Кыргызстанга баргандан кийин биз даярбыз. 14 күндө иштер, канча дейсиздер, обсервацияга жатып, болгон айткан шартыңарга баарына биз макулбуз. Мына бүткүл элдер, Алтыным, берекем деп мен ушул жерден Оренбургтан Бузулук деген шаарынан интервью алган атам. Биздин активист Бекмамат инимен. Бекмамат азаматсыз, иштериңиз ийгиликтүү болсун. Ар бир жазып аткан ишиңиз, жазып аткан кадамыңыз, сүйлөп аткан сөздөрүңүз Кудайдан нур жаап турсун. Алтыным, элге эмгек кылып атасыз. Чоң рахмат. Бир эки сөз айтып кетиңизчи, жагдай кандай, эмне? Өзүңүздөр билгендей эле бул жерде элдин абалы күндөн күнгө оорлоп баратат. Абал оорлогонуна карата элдин ден соолуктары дагы бир начарлап бараткандай моюнча кабарлар бар. Мына азыр дагы ошо эмеге алып кетип атабыз. Ден соолуктан текшергенге атайын. Балдакчан жүрөт этиңер, балдакчан жүрөт. Аны пунктка азыр алып барып, анан андан тышкары ошол элди азык-түлүк жаатында колдоо көрсөтүп атабыз. Жана ошондой эле бардык медийный лицо ким колдоо көрсөтөм десе, ошолор менен сүйлөшүү иш-чараларын жүргүзүп, эли ушу мекендештерибиз батыраак өлкөсүнө жетип алышына бир салым кошуп атабыз. Палаткаларда условиялар кандай? Палаткаларда айта кетсек, палаткаларда ушундай жашоо шарттары ушундай өтүп атат. Булар деген ушу келгенден баштап эле 3-4 күндөн кийин ушу палаткалар түзүлгөндөн кийин анан кийин келгем. Ошондон бери ушул элдин жанында эл менен чогуу биргеликте
Барына тең ушундай кроваттар барбы, матрастар? Кээ бирлеринде бар, кээ бирлеринде жок. Бул жерде ошо жанагы боюнда бар энелерге дагы эметилген, коюлган атайын. Ал жерде бар. Эми колдон келишинче кызмат кылганга аракет кылып атабыз. Ошо анан кийин эми баягы бардык жааттан колдоо көрсөттүк, сиз дагы келип ошого чейин дагы колдоолорду көрсөтүп келесиз. Рахмат. Эң башкысы эми жараткан ыраазы болсун. Ушул элибизди аман эсен өлкөбүзгө жеткирип алуу бул биздин эң чоң максат, Кудай буйрса. Рахмат, Кудай разы болсун. Кыргыздын жигиттери бар, кыргыз жигиттерине ишенем, кыргыздын жигиттери манас. Азыр бардыгыбыз биригип туруп, элибизди алып чыгып кетебиз, манас элим аман бол. Жаш кабарларды угуп атабыз, Кудай буйрса алып чыгып кетебиз элибизди. Мына карачы, ушундай болуп кыйналып бараткан элибизди алып чыгып кетебиз. Аман бол кыргызым, аман бол, бирик кыргыз, бирик. Bir çok gidiyorsa hazır. Kimden bu temet kaldı? Şiştiki sınıf bol kaldı. Yanına inler mi? Bir aydan aşıp kaldı. Где? Yanına inler. Hani kalktın bol kaldı. Endi ошо жумуш байланыштуу ушундай болуп мен жашоо турмуш ушундай да ойлогон ойдо келем, турмуш. İyi altınlar mı?